الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүндө болсо биз сиз менен инсандын бейишке кирип калуусуна, инсандын бейиштик болуп калуусуна себепкер боло турган ибадаттардын катарын улайбыз. Бүгүндө болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын куттуу болгон бир хадисине токтолуп, мына ошол хадиске кыскача түшүндүрмө жасайбыз. Бул хадисинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биздин кыямат күнүндө бейиштик болуп калуубузга, кыямат күнүндө бейишке кирип калуубузга эң чоң себеп боло турган амал тууралуу бизге үйрөткөн. Жана ошондой эле бул хадис бизди акыреттик жана бул дүйнөлүк жакшы иштерге баштай турган амалды үйрөтөт. Эгерде эле ушул амалга биз аткарып, амал кылып жүрө турган болсок. Бул хадис Имам Табарани рахимахуллаху чыгарат. Аби Дарда радиаллаху анху кала, Абу Дарда радиаллаху анху, андан Аллах таала разы болсун, айтат: "Култу я Расулаллах, дуллани аля амалин ядхулунил жанна." Мен Аллахтын элчисинен саллаллаху алейхи вассаламдан сурадым: "Я Расулаллах, эй Аллахтын элчиси, мен кыямат күнүндө мени бейишке алып кире турган, кыямат күнүндө мына ошол амалды аткара турган болсом, мен бейиштик болуп калуума себепкер боло турган амал тууралуу мага үйрөтүңүзчү." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мен сурадым дейт. Кала ла тагдаб ва лакал жанна. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мага кыскача жооп берип, ла тагдаб, ачууланбагының, сен үчүн бейиш болот деп жооп берди. Бул хадис чындыгында жакшылыктардын баарын камтып алган. Анткени ачуулануу бул бардык жамандыктардын ачкычы. Ачуулануунун артынан эч качан жакшы иш келбейт. Бардык жамандыктар мына ушу ачуулануунун артынан келет. Ал эми инсан өзүн ачуусун баса биле турган болсо, ачуусу келгенде өзүн кармай биле турган болсо, бул инсанга да бардык жакшылыктар келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ким мына ушул өзүн ачуусун баса турган болсо, ачуулануудан сактана ала турган болсо, бул адам бейиштик болот деп бизге кабар берди. Чындыгында урматтуу мусулман бир тууганым, карап көрө турган болсок, бул ачуулануунун артынан кандай гана жаман иштер келет. Үй бүлөдө чыр чыгуусу дагы мына ушул ачуулануу себептен. Күйөөсү аялына талак берип коюусу дагы мына ушул ачуулануунун артынан келип чыккан. Эч ким аялы менен тамашалашып отуруп, же курсагын тойгозуп чай ичип бүткөндөн кийин эмне кылышын билбей отуруп аялына талак берип койбойт. Ачууланып, кызарып, талашып урушкандан кийин артынан эмне келет? Ушул талак келет. Мына ушул ачуулануу себептүү инсан өзүнүн бала чакасынан ажырайт, өзүнүн үй бүлөсүнөн ажырайт, өзүнүн туугандарынан болгон мамилесин үзөт, өзүнүн досторунун болгон мамилесинен үзүлөт, досторунан ажырайт, жада калса өзүнүн ишинен ажырайт, жада калса өзүнүн ата-энесинен да ушундай ачуулануу себептен ажырап калат. Бул ачуулануунун артынан жалаң өкүнүчтөр, кайгы, капалар келет. Эми кимдеги мына ушул ачуулануусун баса биле турган болсо, ачуусу келгенде өзүн кармап кала турган болсо, бул адам үчүн бардык жакшылыктар артынан ачылып кете берет. Ошон үчүн башка бир хадисте бир киши келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сурайт. Бул хадисте Имам Бухари чыгарган хадис. Я Расулаллах, аусини. Эй Аллахтын элчиси, мага осыйгат бериңиз деп бир сахаба келип сураганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ла тагдаб, ачууланбагың дейт. Шунда жана сахаба пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мени туура эмес түшүнүп калды окшойт. Мен пайгамбарыбыздан жакшы насыйхат сурап келдим эле. Бир жакшы амалга баштаса, мына ошол амал кылып бейишке кирип кетсем, мына ошол амал мени бир сооптуу иштерге баштаса деп кайра суроосун кайталайт. Кайталаган сайын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ла тагдаб, ачууланба деп кайра жанагы кишинин суроосуна жооп берет. Мына ушул хадисти Имам Ахмад рахимахуллах айтат. Ушул кишиге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жооп берген кезде мен ойлодум дейт. Демек
Ачуулануу бул жамандыктардын баарын өз ичине камтып алган экен. Жамандыктардын баардын жыйынтыгы мына ушул ачуулануудан келип чыгат экен деп мен де ойлодум дейт. Жана ошон эле дагы Жафар ибн Мухаммад рахимахуллах айтат: "Ал-гадабу мифтаху кулли шар." Ачуулануу бул бардык жамандыктардын ачкычы дейт. Демек, биз өзүбүздө ачуубуз келген кезде өзүбүздү кармап кала турган болсок, бизди жалаң жакшы амалдарга баштайт экен. Жашообузда деле муну эмне көрүп жүрөбүз. Ачуулануунун артынан канча дегенде уруш, жанжал, талаш, чада калса өзүнүн баласын өлтүрүп койгон, бирөө досун өлтүрүп койгон, бирөө дагы бирөөсүн бычактап койгон, бирөөсү ошол себептен ачуулануу себептен бирөөнү бир майып кылып койгон, анын артынан барып ал камакка түшкөн, ушинтип жашоолор ушундай оорлошуп кеткен да. Демек, биз өзүбүз ачуубуз келген кезде өзүбүздү карап кала турган болсок, бизге бул дүйнө жана акыреттин жакшылыктары ачылат экен. Эми бул ачуу келген кезде же ачууланы кантип дарылайбыз, ачуулануудан кантип сактанабыз дегенде, шариятта мына ушул нерсенин жолдорун бизге үйрөткөн. Мына ошолордун бирин экин токтолуп өтө турган болсок, ачуулануудан сактануунун жолдорун. Биринчиси эле Аллах Тааладан дуа кылыштык. Аллах Тааладан дуа кылып тилеп жүрүштүк. Аллахым, мен ушул ачуулануудан сактагыным. Мен ачуум келген кезде мен ачууларын кармап кала турган, ачууларын жутуп кала турган инсандардын катарына кылгын деп Аллах Тааладан ар дайым дуа кылып жүрүштүк. Анткени бардык нерсе бул Аллах Тааланын колунда. Тавфик, жакшылык, жамандык бар Аллах Тааланын колунда. Эгер сиз Аллах Тааладан өзүнөн сурай турган болсоңуз, Аллах Таала сизге мына ушул ишке тавфик берет. Анткени Аллах Таала Кур'ан Каримде "Удууни астажиб лакум", менден дуа кылып сурагыла, мен силерге беремин дейт. Аллах Таала бир нерсеге чектеп койгон жок. Менден палан нерсени сурагыла, ошол нерсени берем деген жок. Балким бул жерде Аллах Таала жалпылай айтты. Эмне болгон болсо, силерге эмне муктаж болгон болсоңор, менден сурагыла. Удууни, менден дуа кылып сурагыла, астажиб лакум. Мен силердин дуаңарга жооп берем, мен силердин дуаңарды кабыл алып, силердин сураган нерсеңерди берем дейт. Демек, урматтуу мусулман тууган, биз эң муктаж болгон нерсе бул эмне? Жакшы кулк мүнөз. Ачуулануу сактап калыштык, сабырдуу болуштук, ооз басырлыктуу болуштук. Ушундай жакшы кулк мүнөздөрдү Аллах Тааладан сурап дуа кылыштык. Экинчи, мулазамату зикриллахи азза ва жалла. Ар дайым Аллах Тааланы эскерип жүрүштүк. Ар дайым тасбихте жүрүштүк. Ар дайым тахлил айтып жүрүштүк. Ар дайым истигфар айтып жүрүштүк. Мына ушундай Аллах Тааланы эскерип зикир кылып жүрүштүк. Өзгөчө эң чоң зикир бул Кур'ан. Кур'ан окуштук. Кур'ан эң чоң зикир. Кур'ан ар бир тамгасына соопторду камтып алган. Эгерде биз Кур'анга тафаккур кыла турган болсок, Кур'анга амал кылып жүрө турган болгонубузда эле биздин кулк мүнөзүбүз, биздин жашообуз өзгөрмөк. Анткени Айша эне айткандай, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кулку Кур'ан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кулк мүнөзү Кур'ан болчу дейт да. Кур'анда Аллах Таала эмнеге буйруган болсо, мына ошол нерсени Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам табат элең дейт. Кур'анда эмнеден кайтарган болсо, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол нерседен тыйылганын көрөт элең дейт да. Мындайча айтканда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул тирүү жүргөн Кур'ан эле дейт. Эми биз Кур'ан окуп, тафаккур кылып жүрө турган болсок, мына ушундай жаман кулк мүнөздөрдөн арылабыз. Анткени зикир, тасбих айтып жүрүштүк, бул зикир дедик. Аллах Таала Кур'ан Каримде "Ала би зикрилла татмаиннал кулуб", Аллах Тааланы эскерүү менен жүрөктөр тынчталат дейт. Биз жүрөгүбүз тынч болуп жүргөн болсо, өзүбүздү шайтандын алдоолоруна алдырбайбыз. Жана ошондой да экинчи жолу бул ачууну жуткандын фазилеттигин билиштик. Ачууну жута билүүгө кандай шариятыбызда сооптор берилерин билиштик. Мына ошол нерсени ар дайым адам эскерип жүрүштүк. Бул ачуусун жута билгендерге Аллах Таала Кур'ан Каримде мындай деп мактайт: "Васари'у иля магфиратин мин раббикум ва джаннатин ардуха ас-самавати вал арду уиддат лил муттакин". Аллах Таала Кур'ан Каримде кенендиги асмандар менен жерден дагы кенен болгон Роббуңардын бейишине, Роббуңардын кечиримине жарышкыла дейт. Жана Роббуңардын бейишине жарышкыла. Уиддат лил муттакин.
Ал 5 takva pendeleri için dayartalgan deydi. Ellezine takva pendeleri ular kimdir degende, 5 kimler için dayartalgan degende, ellezine yunfikuna fis-sarra'i wad-darra. Алардын колунда бар болуп турган кезде дагы, жана ошондой эле колунда жок болуп, кедей болуп, өзүлөрү муктаж болуп калган кезде дагы алар не кылышат дейт? Башкаларга садака беришет, башкаларга нафакат беришет. Жана ошондой эле валикалиминал гайз, жана ачуулары келген кезде ачууларын жута билишет дейт. Мына ушулар үчүн асмандан дагы, жерлерден дагы кенен болгон 5 даярдалган дейт. Жана ошондой эле дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам берет: "Мен казамал гайса ва хува ястати'у ан юнфизаху дa'у Аллаху яумал киямат аля рууси халайqi hatta yukhayyiruhu fi ayyi hurul sha'a." Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: "Кимде ким ачуусу келген кезде, мына ошол ачуусу келип туруп, бирөө ачуусуна тийип койгон болсо, мына ошол ачуусуна тийген кишиден өчүн алууга куч кудурети жетип туруп, ачуусун жутуп кое турган болсо" дейт. Өзүн колго ала турган болсо дейт. Кыямат күнүндө Аллах Таала махшар майданында дейт, бардык калктын алдында дейт, анын атын чакырып, атын эскерип дейт, хурул айын деген хур кыздардан каалаганча таңдап алгын деп Аллах Таалага ыктыяр берет дейт. Жана ошондой дагы Али радиаллаху анху айтат: "Дум аля казмил гайз тухмат авакибука" дейт. Сен ар дайыма өзүңдүн ачууңду жута билген үйрөнгүнүң, мына ошол нерсеге бекем болгон таштабаганың дейт. Сен ар дайым, сенин акыбетиң макталып жүрөт дейт. Демек, урматтуу мусулман тууган, биздин ачуубуз келген кезде ачуубузду не жута билгендин сооптулугун ар дайым эске алып жүрүштүк. Андан кийинки 4-чү амал, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жакшы кулк мүнөздөрүн үйрөнүп, мына ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга эргетиштик. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын буйруктарын аткарыштык. Кээ-бир адамдар бар: "Мен табиятыман ушундаймын. Ачуум келе берет, ачуум кармай албаймын. Мен табиятым ушундай. Мен эч ким бул нерсени таштай албайм" деп өзүн алдай берет. Жок. Эгерде инсан өзүн жакшы адеп-акылаттарга үйрөтүп, өзүн тарбиялай турган болсо, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам деген сөзүнө моюн суруп, ошого амалдала турган болсо, бул адамдын кулк мүнөзүнө өзгөрөт. Эгерде эле биздин табиятыбызга каршы келген нерсеге Аллах Таала жана пайгамбар буйруган болсо, анда бул не? Аллах Таала жана пайгамбар адашып калмак да. Эч качан Аллах Таала жана пайгамбар адашпайт. Биздин табиятыбыз ушу ачууланууну жута билиштикке, ачууланууну таштамалыкка кудуреттүү. Мына ошол үчүн Аллах Таала биздин неге ачууланууну жутмалыкка, ачуулануудан алыс болмолукка буйруган жана бизди үйрөткөн. Ал эми мен табиятым ушундай деп жүрө бериштик. Бул не? İnsanın kayra dagı ошол не жанагы жаман сыпаты көбөйүп кетүүсүнө алып барат. İnsan демек 4-чү Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мүнөзүн үйрөнүп, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашоосунан сабак алыштык. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып сөйлеген кезде кандай кылат эле? Ушундай. Анас ибн Малик риваят кылып айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир ошол не чөлдө бараткан кезде бир араби келип, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жакасынан ушундай катуу кысты дейт. Ал эми Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы кийген кийими бул Нажрани деген ошол кийимден болчу дейт да. Жакалары катуу болгон кийим болчу дейт. Ошол кыскан кезде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жанагы жакалары кысып, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мойнуна издер түшүп калды. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанагы арабиге карап туруп, жылмайып гана койду дейт да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ачууланып, ушундай бир айтуусун чыгарып алган жок дейт. Жылмайып гана койду дейт. Буга окшогон Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жакшы кулк мүнөздөрү аябай көп. Биз ушул Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кулк мүнөздөрүн үйрөнүп, андан сабак алып, ошол нерсеге өзүбүздү көндүрүштүк. Андан кийинки 5-чи арыла турган сыпаттардан бул биздин түшүнүгүбүздү оңдоштук. Кээ-бир адамдар түшүнөт, эгерде киши бирөө тийишип койгон болсо, ошодон барып өч алгандык, бул батырлык, бул күчтүүлүк деп түшүнөт. Ал эми өч албай калыштык, өзүнүн ачуусун басып, аны кечирип коюштук алсыздык деп түшүнөт. Жок, андай эмес. Шарият бизди ал нерсеге үйрөтпөйт. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: "Лайта шадиду васраатин" дейт. Чыныгы күчтүү киши дейт. Чыныгы палбан киши дейт. Бул көптү жыккан эмес дейт. Көптү чапкан эмес дейт. Балким чыныгы күчтүү киши, чыныгы палбан киши бул өзүн кармап калган, өзүнүн ачуусун баса билген киши дейт. Мына ошол чыныгы күчтүү киши деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге ачуусун кармаган кишини күчтүү деп сыпаттап, ал эми ачуусун
ошол жерде өчүн алып чыгарып алган кишини пайгамбар деп атат. Бул киши алсыз киши деп пайгамбар бизге тескерисин үйрөтүп атат. Демек биз эмне түшүнүүбүздү оңдоштугубуз керек. Андан кийин дагы 6-нчы бул биз билели, атчуулук бул шайтандын жолу. Атчуулук бул шайтандын сыфаты. Ким мына ошо шайтан сыфатымен сыпатталып турган болсо, шайтан аны эч качан жакшылыкка буйрубайт. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтканда: шайтан силерди жалаң уят иштерге, бузук иштерге буйруйт. Ким ачкысы келген кезде ачкысын кармап ала турган болсо, ол шайтан сыпатына айланып калат. Анын артынан жалаң өкүнүч гана иштерине келип калат. Андан кийинки 7-нчи бул таавуз. Ачуу келген кезде ауду биллахи минаш шайтанир ражим деп не айтыштык. Андан кийин 8-нчи бул адам ачысы келген кезде унчукпай туруштук. Өзүн ошо нерсеге көндүрүштүк. Бирөөнү урушуп кеткен болсо эле унчукпай сукут кылыштыкка аракет кылыштык. Анткени пайгамбар эгерде ачууң келген болсо, сен сукут кылгын деп айткан да. Эми мунун пайдалары өтө көп сукут кылганда. Мисалы үчүн үй бүлөдө эр менен аялы урушуп калган болсо, алар бирөөсү унчукпай кое турган болсо, кутулат. Бул проблемадан чыгып кетишет. Ошон үчүн бул ачуу келген кезде сукутун кармай билиштик. Бул не дагы жакшы ачууну кетире турган сыпаттардан. Жана ошол менен дагы ачуу келген кезде инсан өзүнүн абалын өзгөртүштүк. Эгерде туруп турган болсо, отуруп алыштык. Эгерде отуруп турган болсо, жатып алыштык. Ошондой абалын өзгөртүштүк. Андан кийин дагы себептеринен бул инсан местасын өзгөртүштүк. Турган жеринен башка жака карап чыгып кетиштик. Андан кийин даурат алыштык. Анткени пайгамбар айткандай эле: "Иннамал гадабу минаш шайтан, фатфига бил ма" деген пайгамбар. Албетте ачуулануу бул шайтандан. Силер аны суу менен өчүрүп койгула деп айткан. Жана ошол менен акыркы чектелип кетчү нерсебиз, бул акыркысы болсун. Бул эле тааммулка иман дейт. Инсан иманын тереңдетиштик. Инсандын иманы канчалык терең болгон сайын, мына ошончалык жаман сыпаттаган арылат. Мына ошончалык жакшы кылык мүнөздөрүнө келет. Инсан ар дайым жакшы кылык мүнөздөрдү үйрөнүп, мына ошол нерсеге амал кылыштык. Ибадаттардын түрлөрүн үйрөнүп, нафил ибадаттарды, нафил зикирлерди, садакалардын нафилдерин үйрөнүп, жакшылыктардын нафилдерин үйрөнүп, мына ошол нерсеге амал кылып жүрүү менен инсандын иманы болот, тааммук болот. Жана ошол менен дагы иманды үйрөнүштүк, Аллах Тааланы тааныштык, Куранга дагы тереңирээк маанисин түшүнүп, тафаккур кылыштык, Пайгамбар саллаллаху алейхи жашоосун үйрөнүштүк. Бул да инсанга не берет? Имандын тереңдигине алып келет. Иман мына ушундай нерсе. Мисалы үчүн бир адамда 1 литр бакалаш боло турган болсо, ага 1 литр гана суу батат. Ал эми 2 литр болсо 2 литр, 3 литр болсо 3 литр, ошол сыяктуу эле инсандын иманы канчалык кеңейген сайын, ага мына ошончолук көп не жакшылыктар батат. Демек, урматтуу мусулман тууган, бүгүнкү сабагыбыздын жыйынтыгында ачуулануудан алыс болону. Албетте бул ачуулануу бардык жамандыктардын гана не жолу. Мына ушул ачуулануунун артынан гана кандай гана өкүнүчтүү иштер келет. Бул нерсени биз жашообузда байкап көрүп эле жүрөбүз. Аллах Таала баарыбызга мына ошол жакшы кулк мүнөздөргө тавфик берсин. Жана ар кандай жаман кулк мүнөздөрдөн бизди аруу кылсын. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфируллах ва атубу илейх.